Өзбекстандын борборунда жаратылышты коргоо боюнча эл аралык союздун биринчи аймактык кеңсеси ишин баштады. Анын милдети Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыкты бекемдөөгө көмөктөшүү. Жаңы кеңси улуттук жана регионалдык демилгелерди глобалдык экологиялык стандарттар менен байланыштырган талдоочулук платформага айланат. Жаратылышты коргоо боюнча эл аралык биримдик экологиялык башкарууга, транс чек аралык суу өнөктөштүгүнө жана жаратылыш жерлерин калыбына келтирүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырат. We would like to work hand in hand with the people of Uzbekistan, with your Биз experts. Өзбекстан эли окумуштуулар, университеттин бүтүрүүчүлөр жана аймактын жашоочулары менен тыгыз иштешүүнү каалайбыз. Жаратылышты коргоо абстрактуу маселе эмес. Бул адамзаттын жашоо маселеси. Өзбекстанга климаттык өзгөрүүлөргө көнүүгө жардам берүүгө даярбыз. Бул жаратылышка гана эмес, жоголуп бара жаткан жаныбарлардын түрлөрүнө да тиешелүү. Биздин уюм жоголуп бара жаткан түрлөрдүн дүйнөлүк тизмесин түзөт. Эми Өзбекстандын маалыматтарын эске алуу менен региондогу биологиялык ар түрдүүлүктү дагы натыйжалуу коргой алабыз. But also to save the ones that can be in critical state. Азыр Өзбекстан экология маселесин жигердүү көтөрүп жатат. 2025-жыл өлкөдө айлана чөйрөнү коргоо жана жашыл экономика жылы деп жарыяланган. Белгилей кетсек, жаратылышты коргоо боюнча эл аралык союздун кеңсеси республикадагы биринчи адистештирилген экологиялык окуу жайдын базасында ачылган. Бул жаштар, илимпоздор, изилдөөчүлөр жана серепчилер менен иштөөгө багытталган стратегиялык чечим. Здесь вот в Зеленом университете Университет дуалында кеңсенин ачылышы абдан пайдалуу. Студенттер адистер менен байланышуу үчүн абдан ыңгайлуу жер. Иш чараларды өткөрүүгө жана уникалдуу жаратылышты сактоо жана анын жашоочуларынын жыргалчылыгын жогорулатуу үчүн колдон келгендин баардыгын жасоого Борбор Азия ошондой эле Өзбекстан чоң таасирин тийгизет. решение благополучия ее жителей. Открытие офиса расширит горизонт. Кеңсенин ачылышы бул кызматташтыктын горизонтун кеңейтет. Эң башкысы Өзбекстанда сейрек издешүүчү, жоголуп бара жаткан өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын түрлөрүн сыпаттоого эл аралык стандарттар келтирилген. Быйыл Өзбекстандын Кызыл китебинин 6-чы басылышы даярдалып жатат. Биз Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен ынтымактыкта иштешип, жоголуп бара жаткан жаныбарларды сактап кала алабыз. Редкие исчезающие виды.